Ар бир эфирибизде биз ушул чыгармачыл инсандардын чыгармачылыкта болуп жаткан жаңылыктарын жалпы элге жайылтууга аракет кылып келебиз. Азыр дагы өзгөчө кубанычтуу кабар менен бөлүшкүм келип турган учуру кыргыз адабияты дагы бир китепке толукталып, китеп сүйүүчүлөрдүн ошол китеп текчеси дагы бир китепке толукталды деп айтсам болот. Чындыгында өзгөчө ырлар жыйнак бүгүнкү күндө ошол баарыбыздын колубузга тиіп кубанып турган учурубуз деп дагы айтсам болот. Түш баяны мына ушундай менин колумда турган китеп Доктурбек Кыдыралиевдин өзгөчө бир китеби деп дагы айтсам болот. Буга чейинки ушул чыгармалары башка акындар менен бирдикте чыгып, же болбосо башка акындар менен чогуу бир китепке чыгып жүргөн болсо, бул ушул акындын өзүнүн алгачкы туңгуч чыгармасы, туңгуч ырлар жыйнагы деп дагы баса белгилеп айтсам болот. Бизде акын агабыз конокто. Саламатсызбы Кутман, күнүңүз менен кандай келип алдыңыз? Саламатсызбы, рахмат, жакшы. Кыш мезгили өзүнүн өкүмүн сүрүп турган учур, анын жаратылыш менен өзгөчө чыгармачыл инсандардын, акындардын жан дүйнөсү тыгыз байланышта эмеспи? Анан кыштын мына ушундай өзгөчөлүгү сиздин жан дүйнөңүзгө кандай таасирин берип жатат? Табигат баягы берет экен, жаз өзүнүн ооздугу менен, жай өзүнүн ооздугу менен, күз өзүнүн ооздугу менен, кыш өзүнүн ооздугу менен. Бул табиатта негизи баардык мезгил өзүнүн бир жакшы жагын көрсөтөт. Анан ошо кышта мен өзүм жакшы ырларды чыгарганга аракет кылам. Мен баягы улуу акын Пушкинде күздө чыгат экен, лай мезгилде өзүнүн ырлары ушунчага түшүкчү экен да, жай мезгилде эс алчу экен. Анан ошо күз мезгилинде чын айтканда жакшы ырлар чыгат, кыш мезгилинде жакшы ырлар чыгат. Баягы адам өзү бир жакшы нерсени көргөндө, акындар особенно жакшы нерсени көргөндө, ушу жакшы нерселердин баарын китепке чыгарып берет да, негизи. Абдан сонун. Демек бүгүнкү күндө да ушул жаратылыштын кооздугун, айлананын өзгөчө сулуулугуна толкунданып, жан дүйнөңүз өзгөчө толкуп, дагы ырлар жаралып жаткан учуру деп айтсак болчудай. Анан биз ушул китебиңиз тууралуу сөз кылалы деп атабыз. Түш баяны, чындыгында аталышын угуп эле кызыктуу, мындай табышмактуу деп айтсак болот. Түш баянын ичине эмнелер камтылды экен деп кызыгып да калдык. Өзүңүз бул китеп тууралуу кененирээк айтып өтсөңүз. Мен түш баяны бул негизи болгон окуя да. Бул 13 жашында тайнем өтүп кетти бул дүйнөдөн. Ошо тайнем абдан жакшы көрчү элек бири-бирибизди. Тайнем экөөбүз. Анан ушул аябай бук болуп ыйлап, анан уктап калган экен. Уктап калганда чоң апам мени ошо боордуна кысып жатты, өсүм чоң апам. Ошондо түшүндө тайнем келип түшүмөн ойготуп, анан мени ушул тоо тарапка өстөй апарып, тоо тарап болгондо да тоонун мазарына апарып туруп, мазардан ата энемди көрсөтүп, жашынакай бир боз үйдү көрсөтүп, тигиде сен ата энең деп көрсөтүп, анан өзү ошондон кайын болуп жок болуп кетти да тайнем. Анан кийин ушу жай мезгилинде, ошо 16-га чыгып калган убагымда атам тоого малчы, тоого кой айдашпай дегенден айдашып барып, баягы тайнем менен коштошкон жерден мен аттын үстүнө кулап калып атпаймынбы? Аттын үстүнө кулаганда мен бу жерге келгем ата десем, ой балам сен улуу тоого келесиң, улуу тоого биринчи жолу келип атасың деп атама айтты. Айтсам мен жок ата, бу жерге мен тайнем алып келген деп ушу түшүмдө көргөнүмдү айттым да. Ага чейин түшүмө көп маани бербей жүргөм, анан ошондо таң калдым да, баягы көргөн жаратылышта кооз жерлердин баарын тайнем мага түшүндүрүп, айтып, баланча жерди дүңүрөт, мен суусу шатынын суусу деп апарып ошо жанагы мазар деген жер ушунчалык кооз жер экен. Гүлдөр ушундай гүлдөр, сары гүл, кызыл гүл, ак гүл дегендер жер жайнайт. Өзүнчө кирем да. Ушунча табият берген кооздук жер экен. Анан ошол жерге барганда мен тайнем мен менен коштошкон жерде мен да ошо атама айтып, жыгылып айтып, анан атам айтат, эч ким айтпай эле болду түшүмдө балам деп. Анан түшүмдү бул казакчал кийин жооруп берди армияга барганда, Зайсан деген жерге, Восточный Казакстанга барып служба өткөргөм. Ошол жерден баягы түшүмдө күнүн нуруна ысып өтүп кетип, больницага жатып калдым, 7 казактын чалдын арасына. Ошондо 90-догу чал, ошо чал түшүмдү жооруп берди да. Түшүмдү жооруп берип, анан бул нерсени аябай болгон айтып түшүндүрүп бергенден кийин анан ушуну жүрөгүмө кармап калдым. Баягы казак чал өзүнүн тагдырын айтып бергенден кийин, ушу казак чалдын тагдыры 6 жаштан жетим болуп барып, бирөөнүн малын баккан казак чал, ошо эчтекеси жок казак чал анан кийин ушунчалык байып,
Ана Кыдыр ата колдоп кеткен экен, өзү жооручу киши экен, казакча. Ошо Кыдыр ата айтып кеткенден кийин ошо түш жооруп калыптыр. А мен сени түшүңдү жооруп берейин деп түшүңдү жооруп бергенде да. Абдан сонун демек аталышы дагы темасы дагы ошонун негизинде болгон окуянын негизинде коюлду деп айтсак туура болчу да. Анан китептин ичине кандай ырлар камтылды деп дагы кызыгып сурагым келип турат. Арноо ырлары бар экен, байкашымча атайын ушул ардагерлерге негизи ушу калоо тилек ырлары бар экен деп айтсак болот. Өзүңүз айтсаңыз, китептин ичине кандай ырлар, кандай темадагы ырлар басымдуулук кылат? Андан сырткары ушул канча жылдык эмгегиңиз дал ушул китептин ичине киргизилип батырылды? Канча убакытта жазган ырларыңыз? Бул эми 5-класста окуп аткан кезде бизде жакшы Эркин-Сай айылына жакшы мектеп салынды. Үч этаждуу мектеп салынды. Анан атын Кубат Жуматаев атындагы мектеп болду да. Ошондо бизде Темир Кулметалиев келди. Темир Кулметалиевдин Үч баатыр деген чыгармасын ошол жерден Кубат Жуматаев менен согушта чогулган экен. Темир Кулметалиев улуу акын жазуучубуз. Ошол ойдон таасир эткен улуу болду. Ал киши туруп алып ошо болгон согушта болгон Кубат Жуматаевдин көрсөткөн эрдиктерин айтып, мындай эме кылды, шыктандырды да кичине 5-класстан. Анан кийин мен үйгө барып эле чото өзүм укталбай Кубат Жуматаев агама деген ырдын жаздым. Ырдын жазып ошондо жаш Ленинчил деген журнал бар эле мурда. Акбар Рыскулов апарып текшерчи. Ошол менде ошол жака жибердим 5-класстан. Жиберсем Кыргызстан боюнча жиберчи да ал убакта. Анан ошондо 5 эме жаңы жазган балдардын 5-өөнү тандап да, 5-өөнүн ичинде менин ырым бар экен, Кудай жалгап. Анан ошондон кийин чото шыктануу күчөдү да баягы элгүү. Ошо 40 жыл болду, 20 жашыман жаза баштадым бул китепти чогултуп. 40 жыл жазып турмун. Демек 20 жылдык эмгегиңиз дал ушул китептин ичинде деп айтсак, 40 жыл демек, абдан сонун 40 жылдык эмгегиңиз, 40 жылдык басып өткөн жолуңуз, 40 жылдык тагдырыңыз жана 40 жылдык жашооңуз дал ушул түш баянын ичинде деп айтсак болчудай, абдан сонун. Буга чейин билебиз, ошол Багыт адабий коому менен бирдикте, дал ушул коомдо сиз мүчөсүз. Анан жазган ырларыңыз ошол коом менен бирдикте чыгарылган китептерге жайгашып келген, ошол тууралуу да өзүңүз айтып өтсөңүз, китептерин кошо өзүңүз ала келиптирсиз. Мына бу жерде Багыт 10, Багыт 13, анан кийин могу бизде эме кыргыз эл эме жазуучусу, биз муну абдан жакшы Алпак Турар Кожоембердиевди билесиздер. Турар Кожоембердиевге жазган ырыбыз бар эле. Ошол ырлардын бар жыйнактары Чыңгыз Айтматовдун күнүнө туулган күнүнө чыгарган китепте ырлар жыйнагы. Ошолдо ырлардын майма-май чыгып атты. Ошондо 10-дон 15тен ырлар салып атты. Ошолор мына жыйнакта 5 китепте бар мурда. Ана бул 5 китеп салган ырлардын чогултмасы мен алда түш баянында чогуу жазылган да. Абдан сонун. Анан ошол мисалы акындар менен көп баарлашып калганда көбүрөөк айтышат экен да. Мисалы жаштык кезде 18-20 жашта жалаң лирикалык ырлар, сүйүү ырлары көбүрөөк жазылат. Убакыттын өтүшү менен бир мекенге болгон сүйүү ырлар, же болбосо ошол мекенди даңазалаган ырлар, ата энеге арналган ырлар, андан соң дагы убакыттын өтүшү менен мындай санаат насият ырлары, бир үлгүлүү ырлар жаралып болуп турат экен. Бул нерсенин канчалык деңгээлде чындыгы бар? Өзүңүздүн чыгармачылыгыңызга баам салып көрдүңүзбү? Ошол негизи табияттын кооздугу дегенде жанагы мен Каркыра жайлоосуна барганда ошо жаңы окуп бүткөм, бир эле жолу окудум Манасты. Анан Каркыра жайлоосуна барып калып ошо еңсеп бардым да өзүм да ошо көрөйүн деп. Бирок Каркыранын ушунчалык кооздугун байкаганда, ушунчалык кооздугун көргөндө ошо Каркыра жайлоосуна жаздым да ырымды. Анан кийин тиги Каркыранын кооздугуна ушундай табиятын берген кооздугуна аябай суктанып жаздым. Анан бул жерде көп Дарика Жалгасынованын телевидениеден чыгып, көгүлдөрүк экранда өзүнүн балалыгын айтып, жаш кыз ушу ата-энесин атасы согуш кеткен ушу апасы, сен жакшы ырдасаң, сарайдын үстүнө чыгып жакшы ырдасаң, атаң угат, атаң угуп, ошо сенин атаң обязательно келет деп койсо, жаш кыз ушуга эригип алып, сарайдын үстүнө чыгып алып ырдаганын укканда ошо Дарика Жалгасынова жазган туура болду, ырым чыкты. Марбар жийип өткөндө бир өзүнүн болгон окуясын айтып калды ошол киши. Ал киши ошо 4 бир тууган экен, энеси бакчу экен жалгыз. Анан ошо
бир бөлкөнүн тагдырын өзгөрткөнүн жасап атат, айтып атат ошо көзүнө жаш алып. Ошо Марбардиев жөнүндө жаздым. Улуу акын Чыңгыз Айтматов жөнүндө, Тарал Кожомбердиев жөнүндө. Анан кийин бизде айтпайды десек болот, Алыкул Осмоновдун баягы биз багыт коомунда болгондон кийин баягы багыт тазим кылып акын, улуу акынга ар бир майрамдарда барып, ошо жерге 40 түп эме тиктик, береза кайың, ак кайың тиктик. Анткени улуу акын ак кайыңды жакшы көрчү экен. Шамалда эме жери келип турган. Ошондой акынга чыгарган ырлардын баарын. Анан түш баян деген бул болсо башынан аягына жанагы өзүм түштү көрүп 13 жашыман баштап баягы армиядан келип азыр кийинки күндөрүндө уже түш баян баарын чогултуп жазып 4 бөлүмдөн болду. Түш баян деген Демек китептин ичи 4 бөлүккө бөлүндү, 4 бөлүмгө бөлүндү. Абдан сонун. Анан багыт адабий коому деп айтып атабыз, буга чейин балким биздин көрүүчүлөрүбүздүн бул коом тууралуу тааныш эместери бардыр, балким ошол коом тууралуу билбеген көрүүчүлөрүбүз бардыр. Өзүңүз айтып өтсөңүз, бул багыт адабий коому тууралуу кандай иштерди алып барат, канча мүчөсү бар, Мүмкүн мен ушу багыт коомуна мурда эле кирсем, мүчө болуп. Мүмкүн китептерин мурда эле жарык көрмөк да. Могу жалгыздаrak токой эмес деген чын экен. Бул жалгыздап жүрсөң корко берет экенсиң, эл кандай кабыл алат китебимди, эл сүйүп окуйбу, кандай окуйт деп. Анан ушу багытка киргениме 4 жыл болду. Коомуна. Ушу багытта иштеп аткан Төрөкан эже, бизде Изати деген кыргыз жазуучусу бар. Ошолордун баардыгында китептерин окуп, өзүм шыга алдым да. Окшоштуруп битеке өзүмдүн немемди китептеримдин баасын менен тигилердин деңгээлин салыштырып көрүп, анан кийин бирдеке жүрөк токтойт экен, ошондон кийин анан китеп чыкканга аракет кылдым байма-бай. Демек, багыт адабий коом менен бирдикте иш алып барганыңызга, ал жакта мүчө болгонуңузга 4 жылдын гана жүзү болсо дагы, мына ушундай эмгектериңиз жарык көрүп калды деп айтсак болот, Демек, ийгиликтин эрте кечи жок деп айтылат. Азыр дагы болсо, мына ушундай китептериңиз элге тарап жатканы, эл алып окуп жатканы бул чындыгында сонун кубанычтуу жаңылык деп айтсак болот. Анан түш баяны чыкты, элге тартууланды, окурмандарыңыз окуду, жакын санаалаштарыңыз окуду. Анан кандай пикирлер айтылды, кандай сөздөр болду? Балким сын пикирлер болду, же болбосо жакшы каалоо тилек пикирлер болду. Деги эле кандай сөздөр басымдуулук кылды? Бул жерде түш баяны дегенде кандай бет ачар кылыш керек болуп калды, бет ачардын кылабыз деп сүйлөшүп атканда менин жолдош балдарым бар. Абдан жакшы, билимдүү дегендей ошолор айтып калды, Докторбек, бул китепти жазган киши муну жазган эле адам жасат. Сен бул китепти мектепке өткөрбөйсүң, бет ачарын. Жаш балдар кандай кабыл алат, ошодон байкайсың деп. Анан мектеп чын айтканда барганда мектептин жааматы жакшы кабыл алды. Окуучулар особенно жакшы көрүп, саат 9-да бет ачардын эме болот болду. Анан ырларымды талашып окуп калышты да, мен муну окуйм деп. Ошондо билдим, жаш балдардын ичинде деле жакшынакай ыр жасам деген, жакшы үлгү алам деген балдар бар экен. Адабиятка кызыккан балдар, Үлгү болуш керек экен негизи эле балдарга. Негизи ошо мага деле баягы убагында бир киши таасир этип кетсе, бул бал өткөндөгү балдар да окуганда тим эле ушундай таасирленип, өздөрүнүн мына энеме деген, апа дегенде колдорун эметип баягы душасы менен окуган көрүнүп турду да. Ошондо 15-17 ырымды окуп чыгышты. Ырларын окуп бөлөктөр окуса, 40 жыл болду отпойм жазылганына. Мага деле булар сезимдер да башкача болот, толкундоолор болду. Анан толкунданды дегенчи. Анан кийин бизде Токмоктон Пайшыл районуна чейин акындардын эмес жамааты бар. Сыр алышып турабыз. Анан кийин телевидение чыктым өткөндө. Анан ошо телевидение чыкканымды көрүшүп, баары жазышты, Докторбек, ырларың сонун чыгыптыр, жакшы чыгыптыр десе, анан китебиме канча жетчү китепти бергендерди окуганда 4 киши жазды. 4 жазып, аябай жакшы Докторбек, аңгемелериң, поэмаң абдан жакшы чыгыптыр. Окуп бүтсөм деген ой менен ал жерде 2 аңгемем бар. Орус келин деген, анан Караңгы түн деген. Болгон окуялар да. Демек, бир гана ыр жазылбастан кара сөз менен дагы аңгемелер камтылган турбайбы китептин ичине. Келиңиз, анда биздин көрүүчүлөрүбүз дагы кызыгып калды болуш керек. Балким өзүңүздүн жүрөгүңүзгө жакыныраакпы, жүрөгүңүздөн түнөк тапкан ырлардан балким көрүүчүлөрүбүзгө окуп беребиз. Китепти берейин,
же өзүңүз жатка билген ырлардан барбы? Кыштын мына ушундай кычыраган суугунда ыр уккандагы өзүнчө бир керемет сезим экен. Ошондуктан автордун өзүнүн окуусунда, көркөм окуусунда жакшы ырларды угуу бизге дагы сонун деп айтсак болот. Жалпы көрүүчүлөрүбүзгө дагы жагымдуу көрүнүш болуш керек. Балким өзүңүз жатка биле турган болсоңуз, ошол ырларыңыздан деле окуп койсоңуз болот. Турар Кожомедиев агыма деген окуп берейин. Сонун болот келиңиз. Салкын соккон таңкы желдей жагымдуу, тагмай айткан ар бир сөзүң мазмундуу, алтын агам жараткан элең ырларды, шашпаганда шумажалдын туткуну, тунугундай тоодон аккан булактын арбайт сөздөр мыкты аныкынапсың, кымыздай кыргызымдын жагымдуу ырлар калды, ырдап бүткүс жаматың. Сыймыктанам ысымың агам деп, келечекке өтөгөнсүз зор эмгек, чоң көчөдө шашпай басып өтөмүн, сизден калган жакшы ырдын эскерип, дөңдө турат бийиктелип эстелик, гүлзар ороп, тоо желине термелип, турдум көпкө маани берип ырыңа, баары кетти, мен каламын биргелип. Кыргызымдын инсан элең сыймыктуу, сапарлашкан акындарга эң мыкты, сыйлай берем сезимин өчүрбөй, кала берчи кумир болуп туруктуу. Абдан сонун, баракелде дейли. Дагы да болсо калемиңиз курчуй берсин, чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Ээргүү келип турсун, мына ушундай китептер көп жаралы берсин. Биздин убактыбыз тар болуп калды, убактыбыз кыскараак болуп калды. Сизди кийинки эфирлерибизде дагы күтөбүз. Буюрса келиңиз. Чыгармачылыгыңыз тууралуу дагы кенен маек курабыз, токтолобуз. Чындыгында чыгармачыл инсандардын, таланттуу инсандардын чыгармачылыгы тууралуу маек курсак, мына биздин ушул 20 мүнөт, жарым саатыбыз жетишсиз болот экен. Ошондуктан дагы буйруса алдыңкы күндөрдө жакшы маек курабыз. Сизге дагы ийгилик, келе жаткан жаңы жылыңыз кут болсун, жакшылыктарды алып келсин. Сиздерге да рахмат. Мына ушундай биздин коногубузга дагы учурдан пайдаланып ыраазычылык билдирели. Жолдун алыстыгына карабай, жолдун күндүн мына ушундай сууктугуна карабай, өзүнүн жакшы жаңылыгы менен жалпы көрүүчүлөргө бөлүшөйүн, өзүмдүн чыгармачылыгымды ушул жалпы элге тааныштырайын, жакшы жаңылыгымды элге айтайын деп келип калган Доктурбек агабызга дагы ыраазычылык билдирели. Багыт адабий коомунун мүчөсү, акын, жазуучу болду бүгүн бизде конокто. Биз акындын, агабыздын чыгармачылыгына ийгиликтерди каалайлы дагы. Азыр мыкты бир чыгармага кезек берели.